Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде 10 августка карата жаңылыктар топтому. Аны мен Альбина Анарбекова алып барам. Кыргызстанда 258 адамдан коронавирус аныкталды. Сырттан келгендер үчүн алгоритм өзгөрдү. Москвадан Бишкекке 420 кыргызстандык келди. 15 жаштагы балдар көлмөлөргө чөгүп кетишти. Текебаев менен Чотонов сотко катышат. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. 420 кыргызстандык кайтып келди. Москва-Бишкек каттамдарында чартердик учак менен 9 августта 420 жаран кайтып келишти. Арасында кош бойлуу, балалуу, кыз-келиндер, орукчан жана улгайган адамдар, мекенине чукул арада кайтуусу зарыл болгон адамдар бар. Ошондой эле бул учак менен Орусиядагы окуу жайларда окуган кыргызстандык студенттер да кайтып келишти. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалыматына караганда, 20 марттан 1 августка чейин Орусиянын 21 аймагында 20 миңден ашуун кыргыз жараны мекенине кайтты. Алар үчүн 80ге чукул авиакаттам жана Казакстандын аймагы аркылуу Оренбург, Самара облустарынан 52 автобус уюштурулган. Кыргызстанда дагы 258 адамдан коронавирус аныкталды. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде коронавирус илдетинен 6 адам көз жумду. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнура Ахматова кабарлады. Бишкек шаарынан 3 бейтап, Ысык Көл облусу боюнча 1, Жалал Абад аймагынан 1, Баткен облусу 1. Коронавирустан кайтыш болгондордун жалпы саны 1474 киши. Ошондой эле 10 августка карата өлкөдө коронавирустун жаңы 258 учуру катталды. Бул көрсөткүч аймактар боюнча төмөнкөдөй бөлүнөт. Бишкек шаары боюнча 84, Ош шаарында 24, Чүй өрөөнүндө 17, Ош облусунда 25, Талас жергесинде 5, Нарын аймагында 10, Ысык Көл облусунда 21, Жалал Абадта 37, ал эми Баткен облусунда 35 учур катталды. Өлкөдө коронавирус менен катталгандардын жалпы саны 40.177 жетти. Ошол эле учурда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 407 бейтап сакайды. Илдеттен айыккандардын жалпы саны 32.229 жетти. Алтайда 33,5 миллиард сом салык чогулду. Бул жыл башында алдын ала божомолдонгон суммадан 5,1 миллиард сомго аз. Өкмөт коронавирус пандемиясына байланыштуу быйыл мамлекеттик бюджетке 30 миллиард сомдун айланасында акча төлөнбөй каларын билдирген. Бул кенемге эл аралык донорлордон алынган каражат менен толукталды. Пенсия, жөлөк пул жана айлык акы төлөөгө жумшалып жатканын Каржы министрлиги кабарлады. Өкмөттүн маалыматына ылайык, коронавирус пандемиясына байланыштуу социалдык экономикалык туруктуулукту камсыз кылуу үчүн Кыргызстан быйыл эл аралык донорлордон жалпы 742,9 миллион доллар жардам алат. Текебаев менен Чотоновдун соту уланат. Бүгүн 10 августта Бишкектин 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы министр Дүйшөнгул Чотоновдун соту уланат. Эскерте кетсек, Өмүрбек Текебаев жана мурдагы министр Дүйшөнгул Чотонов орусиялык жарандан Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жараяны эки саясатчы ошол кездеги президенти Алмазбек Атамбаевдин куугунтугу катары баалап жүрүшөт. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдеринин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновдун үй камагына чыгарган. Иш райондук сотто кайра каралууда. Бейрутта жарылуудан улам 2 кызматкер жумуштан кетти. Ливандын борбору Бейрут шаарында болгон ири жарылуудан кийин өкмөткө болгон кысым күчөдү. 8 августта болгон нааразычылык акциясына демонстратор полициясы кызматкерлери менен кагылышты. Жергиликтүү басылмалардын билдиришинче, полиция менен кагылышуудан 238 адам жаракат алып, алардын 63-ü ооруканага жаткырылган. 9 августта болгон ири нааразычылык акциясынан кийин Ливандын маалымат министри Манал Абдель Самад жана айлана чөйрө жана административдик өнүгүү министри Дамиан Аскатар жарылуудан кийин кызматтан кетти. Белгилей кетсек, 4 августтагы Бейрут шаарындагы жарылуу 158 адамдын өмүрүн алып, 6 миңден ашуун жаран жабыркаган.
Чет өлкөдөн келгендер үчүн алгоритм өзгөргөнүн республикалык штабтан маалымдашты. Ага ылайык эми сырттан келгендерден өлкөгө киргенде коронавируска ПЦР тест алынбайт. Ошондой эле алар мурдагыдай обсервацияга дагы жаткырылбайт. Эгерде коронавирус же сасык тумоонун белгилери байкалса, жашаган жериндеги медициналык борбордун дарыгерлерине кайрылышы керектиги айтылды. Штаб мунун себебин вирус өлкө ичинде көбөйүп, ал эми сырттан келген жарандардын аз эле катталып жаткандыгы менен байланыштырды. Эске салсак, өлкөдө эпидемиология кырдаал башталгандан бери сырттан келгендер аэропортко конору менен обсервацияга алынып, коронавирус тест тапшырышчу. Жыйынтыгында таза болгондон кийин гана үйлөрүнө жиберилчү. Ирандын президенти Хасан Роухани коронавирус пандемиясына улам киргизилген өзгөчө абал бери дегенде 2021 жылдан февралына чейин алынбай турганын билдирди. Иранда коронавируска байланыштуу чектөөлөр акыркы 2 айда кыйла жумшартылган. Натыйжада сактануу чараларына көп көңүл бурулбай, илдетке чалдыккандар көбөйүп, күнүнө 200 чамалуу адам көз жумду. Расмий маалымат боюнча Иранда жалпы 320 миң киши коронавирус жугузганын аныкталган. Алардын 18 миңи көз жумган. Бирок чыныгы сан бул көрсөткүчтөн кыйла көп экени белгиленип келет. BBC-нин перс кызматы тааныша алган өкмөттүк ички документтерге ылайык өлкөдө коронавирустан 42 миң адам өлгөн. Жалпысынан бул оору 451 миң адамга жуккан. 15 жаштагы балдар көлмөлөргө чөгүп кетти. Гемин районунда Жел арык айылында көлмөгө чөгүп кеткен 15 жаштагы баланы издөө иштеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 куткаруучусу тартылган. Алар жансыз баланын денесин суудан чыгарып, ички иштер министр кызматкерлерине өткөрүп беришти. Ошондой эле кечээ 9 август күнү Аламизин районундагы Лебединовка айылындагы көлмөгө дагы 15 жаштагы бала сууга чөгүп кеткен. Анын денеси бүгүн 10 августта саат 7 чамаларында табылды. 9 августта Белоруссияда президенттик шайлоо болуп өттү. Алдын ала маалымат боюнча өлкөнүн азыркы башчысы Александр Лукашенко президенттик шайлоодо жеңишке жетишип 80%дан ашуун добуш алды. Муну менен ал бардык катандаштарынан алдыга озуп чыкканын чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Мындан улам Белоруссиянын бир катар шаарларында массалык нааразычылык акциялары өттү. Минсктин чок ортосундагы демонстранттар таштанды чакаларынан баррикадалар да орнотушту. Миңдеген адамдар бул жыйынтыктар бурмалангандан мындай жыйынтыкка макул эместигин билдирип, көчөгө чыгышты. Полиция көздөн жаш агызуучу газ, суу замбиректерин жана гранаталарды колдонуп, демонстраторду шаардын борборунан күч менен кууп чыкты. Ошол эле учурда нааразычылык акциясынын жүрүшүндө жабыркагандар бар. Бир нече адам ооруканага жеткирилген. Сиздер бул саатка алынган жаңылыктар топтому менен тааныша алдыңыздар. Эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта болуңуздар.